Бишкек шаарында көп өзгөрүүлөр болуп жатканы менен анын жалпы абалы Ордо калаанын тургундарын көп канааттандырбай келет. Бул боюнча социалдык тармактарда ар түрдүү пикирлер айтылып, шаардагы эң башкы көйгөй жол, мыйзамсыз курулган үйлөр жана жашылдандыруунун начардыгы дайыма коомчулуктун көңүл чордонунда. Айласы кеткен шаардыктардын айрымдары эл өкүлдөрүнө да кайрылып, бул маселени чечип берүүгө көмөк көрсөтүүнү суранган. Бул шаар башчыларынын бизнеси болуп калды. Кыркылган бактарды пайдаланып жыгач буюмдарды чыгарган цехтерди иштетип пайда көрүп жатышат. Жана сырттан кымбат көчөт алып келип отургузуп пайда көрдү деп кеп кылууда. Урматтуу Ашурбек Мойдонович, шаар башчыларынын ушундай бүдөмүк ой жараткан иштерге жол бербей, элдин кызыгы үчүн иш-аракеттер жүргүзүшкө туура болот. Дарактар менен ырааты жок курулган көп кабаттуу үйлөрдүн саны күн санап өсүүдө. Жер тилкеси коммерциялык максатта каалагандай сатылып, ар кайсы жерге шашылыш түрдө курула калган турак жайлардын көпчүлүгү тегерегиндеги башка үйлөрдүн жашоочуларына ар кандай ыңгайсыздыктарды жаратууда. Мындай сандагы имараттарды курууга ылакташтырылган эмес. Мунун айынан эмитен эле көп кабаттуу үйлөргө суу чыкпай, өйдөнкү кабаттарга газ, канализация маселелери бүгүнкү күндө түшүк жаратууда. Убакыт өткөн сайын мындай көйгөйлөр андан да көбөйүшү мүмкүн. Шаардын калкынын саны расмий эмес маалыматтарга караганда 1 миллиондон ашык кетти. Эгер шаардын мекемелерди ишмердиги азыр көптөр олдоксондуктар пайда болсо, бул шаардыктар үчүн өтө бир орчундуу маселеге айланат. Бул деген кечеги өткөндөгү тесттеги авария, кечеги ушул маршруттун таксисттердин иш таштоосу мына себеп болду. Бейрасмий маалыматтар боюнча Бишкек шаарында жашаган калктын саны миллиондон ашты. Шаар четинде 40тан ашык жаңы конуштар жайгашкандыктан туруктуу жашаган элдин саны күн сайын өсүп барат. Борбордогу мындай өзгөрүүлөрдү эске алып, шаар башчысы чара көрүшү керек деген депутаттар маселени тез арада чечүү керектигин, антпесе кеч болуп калаарын эскертишти. Жакында эле шаардагы активисттер чогулуп, жашыл шаарда таза абада дем алабыз деген ураан менен борбордун учурдагы абалына карата нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Был зеленый Фрунзе, которым все гордились. Стала столица Бишкек. Красивая, огромная столица. Сейчас превращает мэрия его в аул Бишкек. Акыркы 2-3 жылдан бери шаарда эскирген бактарды кыйып, ордуна жаңы көчөттөрдү отургузуу планы ишке ашып келгени менен, бул боюнча тиешелүү тараптарга жергиликтүү тургундардан көптөгөн арыздаттануулар келип түшкөн. Азырынча мындай нааразылыктарга шаар бийлиги тарабынан ачык жана так жооп боло элек.